Катардагы ата-эне, Катардагы мектеп окуучусун дагы мындай жөнөкөй түшүндүрүп кетсеңиз. Демек, онлайн мектеп деген бүгүн эмне? Кимдерге эшигин ачты азыркы күндө? Окуу бөлүмдөрүндө окуган окуучуларды автоматтык түрдө кабыл алып атабыз. Албетте дагы мындан көп турмуштук кыйынчылыктарга туура келген, ошолорго жардам берүү максатында уюштурулгандан кийин биз ошондой ар бир жеке учурду өзүнчө карап кабыл алып атабыз. Демек, ошондон кийин анан кийин балким жеке жактар, балким дагы өзүңүзгө окшошпаган деңгээлде мындай дагы онлайн мектептерди ачам дегендерге мүмкүнчүлүк түзүлөт экен да. Улутсов компаниянын программисттери менен бирдикте биздин мугалимдер ошол мектеп структурасы кандай иштейт, окуу процесси кандай жүрөт, мектептеги билим берүү процесси кандай бааланат, кайсы убакта бааланыш керек, мына ушундай нормативдик бүт ченемдерди киргизип атабыз. Онлайн окуйт экенбиз, күндө мектепке барбайт экенбиз деп кээ бир кандай бир деңгээлде адамдар же болбосо балдар муну жеңил кабылдашы мүмкүн. Андай талап биз айтып атабыз, эгерде бизге мондай талап коюлган, чектөөлөр бар. Бардык мисалы үчүн 2,5 миң мектеп болсо Кыргызстан боюнча ошол 1,5 миллион окуучу бар. Ошонун баары онлайн мектепке өтүп кетпеш үчүн атайын бизге чектөөлөр коюлган. Ошол платформа түзүү боюнча кичине айтып кетсеңиз. Бул жерде мугалим баалоого катышпайт. Платформа өзү баалап, өзү баа коет. Окуучу суроо берсе, чат, ички чат менен, мугалим 5 мүнөттө жооп бербесе, анын суроосуна искусственный интеллект жооп берет. Негизи эле бул өкмөт тарабынан бекитилген 3 жылда айттым, пилоттук режимде 28-жылга чейин иштеп атабыз. Жыйынтыгында биз жана талкуун жүрүшүндө айткандай, онлайн мектеби бүткүл жалпы билим берүүчү окутуу системасына, Кыргызстанда аралаш окутуу системасына жардам бере турган эң негизги платформа болуп эсептелет. Арбаңыздар, ардактуу агартуучулар, ата-энелер, замандаштар, кезектеги Педсоветтин кезектеги подкастына кош келдиңиздер. Деги эле бүгүн замандын өнүгүшү менен, интернеттин өнүгүшү менен коомубузда абдан бир динамикалуу өзгөрүүлөр ыкчам кирип атат да. Анын бири ушул билим берүү тармагында бүгүн эле жаштардын гана эмес, улуу мундун өкүлдөрүнүн да билим алуусу, изденүүсү, ушул багытта биздин агартуу министрлиги ушул өзгөрүүлөрдү эске алып, Кыргызстанда алгач туңгуч онлайн мектебин ишке ашырды да. Ошол туңгуч онлайн мектебинин директору Касымалиев Мурат агай бизге бүгүн конокто келип отурат. Эми агай, биз билим берүү тармагы сизди жакшы тааныйбыз. Ошентсе да коомчулукка өзүңүздү бир кыска тааныштырып кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Биринчиден, сиз туура айттыңыз, акыркы санариптик технологиянын өнүгүшү менен акыркы жылдары окуу процессинде көптөгөн жаңылыктар кирип баштады. Бул 2 жыл эмес, бул 10 жылдан берки келе жаткан жумуш. Мына номер 5-мектептен азыркы профессор Айдаркан Молдокулов атындагы инновациялык технологиялар мектеп-лицейинин базасында 2019-18 жылдан баштап апробациядан өтүп, электрондук мектеп, электрондук китеп, электрондук журнал деген түшүнүктөрү кирип, биз ошол системаны 5 жыл ичинде апробациядан өткөрүп, толук түрдө киргиздик. Эми биздин ошол жыйынтыктарды жалпы республикалык деңгээлге алып чыгыш керек болду. Бир маселе, экинчи маселе, ошол окуу китептерин санариптештирүү боюнча атайын платформаларды иштеп чыгыш керек болду. Электрондук мектептин атайын платформаларын иштеп чыгыш керек болду. Ушундай алдыга коюлган бир тапшырмалар болду. Биз ошол концепциянын негизинде мурунку иштеген программалардын көпчүгү Россия Федерациясынын окуу программаларынын негизинде практикадан өттү эле. Мына былтыркы жылдан баштап биз атайын ошол өзүбүз Кыргыз Республикасында өзүнчө платформаларды, электрондук күндөлүктү, анын электрондук китепти жазуучу өзүнчө платформаларды иштеп чыгуунун үстүндө болуп атабыз. Азыр ошол пилоттук режимде атайын апробациядан өтүү процессинде турат. Ушул жылдын 2025 жылдын 19 мартындагы өкмөттүн токтому менен 136 токтому менен атайын ошол номер 5-мектептин базасында туңгуч онлайн мектебин ачуу тууралуу токтом чыккан. Мына ушул токтомдун тапшырмаларын аткаруусунун багытында биз ошол Кыргызстанда электрондук мектеп, электрондук күндөлүк, электрондук китеп бир интегрированный атайын интегралдашкан
билим берүү платформасын киргизүүнүн үстүндө иштеп жатабыз. Азыркы убакта ошол номер 5 мектептин базасында интернаттын имаратында 5-4 этажында ошол процесс башталды. Техникалык жабдуулар иштелип келип атат. Атайын ошол Кыргызстанда Улутсов компаниясы ошол платформаларды иштеп чыгып атат. Бул Кыргызстандагы ошол кыргыз программисттеринин тобу, атайын компания. Алар менен тыгыз иштеп биз мектепте кандай ошол электрондук журналды, электрондук мектепти онлайн режимде киргизүү боюнча платформаны түзүп бүттүк. Эми 1 жылдык окуу процессинен апробациядан өткөрүп калды. Азыркы убакта биз сентябрь окуу жылынан баштап, сентябрь айынан баштап окуучуларды кабыл алып баштадык. Азыркы кабыл алганыбыз 2350 окуучу кабыл алдык. Жакшы, Мурат ага. Демек 2300 окуучу азыр Туңгуч онлайн мектебинде окуп атат, Окуп атат. Эми биз албетте мындай мугалимдер муну аңдап атышат. Катардагы ата-эне, катардагы мектеп окуучусун дагы мындай жөнөкөй түшүндүрүп кетсеңиз. Демек онлайн мектеп деген бүгүн эмне? Кимдерге эшигин ачты азыркы күндө? Онлайн мектеп атайын ошол бизде жободо көрсөтүлгөн 4 категория. Биринчиден ошол эмгек миграциясында жүргөн биздин кыргыз жарандарынын балдарын окутуу керек. Экинчи инклюзия, жана коляскада отуруп анан чыга албай кадимки мектепке бара албай калган окуучулар үчүн. Үчүнчү олимпиадага катышкан окуучулар үчүн бул спорттук түрүн спорт түрү багытындагы убагында бара албай калат. Алардын көбүнчө жанагыдай спорттук мелдештерге катышканда көп убакыт даярданыш керек экен. Мына ошол убакта аларга биз онлайн мектепке уруксат берип атабыз. Анан башка предметтер боюнча даярданып олимпиадага катышкан окуучулар. 4-нчү, 5-нчи республика боюнча быйыл биз ошол сырттан окуу бөлүмдөрүн мектептерди ошо мектептердин базасында сырттан окуу класстарын жабуу боюнча буйрук түзүлдү. Ошонун негизинде ошондо окуган сырттан окуу бөлүмдөрүндө окуган окуучуларды автоматтык түрдө кабыл алып атабыз. Албетте дагы мындан көп турмуштук кыйынчылыктарга туура келген, ошолорго жардам берүү максатында уюштурулгандан кийин биз ошондой ар бир жеке учурду өзүнчө карап кабыл алып атабыз. Ар бир адам жеке. Мисалы үчүн Мурат агай, мисалы үчүн бир бала бүгүнкү күндө эми жогорку класста болобу, Бишкек шаарында болобу, же тоо жеринде жашайт. Бирок мындай мектепке өзүңүз айткандай жанагындай барууга мүмкүнчүлүгү жок. Жанагы сиз айткан шарттардын бирөөнө да кирбейт. Бирок өзүнө ишенип турат. Өздөштүрөм, мектептин материалдарын мен өз алдымча өздөштүрө алам деген бала Туңгуч онлайн мектебинде окуй алабы? Сөзсүз албетте окуй алат. Мындай ата-энелер кайрылуулар болуп атат. Биз кээ бир окуучуларды кабыл алып атабыз. Эгерде эми бизде атайын табигый бир таланты бар окуучулар бар болот. Анан эгерде бизде азыркы убакта биринчи чейректин материалдары түзүлүп бүттү. Биз муну ойлоп атабыз, перспективадагы сөзсүз жасала турган иш. Биз 4 чейректи ошол платформага киргизип алгандан кийин ошондой талаптар болсо окуучулар тараптан, ата-энелер тарабынан биз сөзсүз түрдө аткара алабыз. Сон. Урматтуу көрүүчүлөр, ата-энелер, педагогдор, демек коом алмашкан сайын балдардын дүйнө таанымы, анан маалымат булагы дагы өспөдү. Мисалы үчүн мурун жалаң гана өзүнүн мектептеги мугалими гана баягы маалымат булагы болсо, азыр маалымат булагы аябай көбөйдү, туурабы? Туура. Демек ошондой шартта, эгерде бала, ата-эне акылдашып бир ынан алса, болочокто Туңгуч онлайн мектеби жанагындай 2300 окуучу менен чектелип калбастан, белгилүү бир өлчөмдө так бир иштелип чыккан критерийдин негизинде көптөгөн окуучуларды кабыл алат экен да. Кыргызстандын ар бир бурчуна, керек болсо мына айтып атасыз, мигранттардын балдары сыртта туруп окуп атат, туурабы бүгүнкү күндө? Ооба. Эми ооба, сиздин койгон сурооңузга мындай чечмелеп берсем болот да. Онлайн мектебинин мүмкүнчүлүгү көп. Азыркы учурда заманда сиз айткандай маалымат булактары аябай көбөйдү. Эмне үчүн? Эгерде биз электрондук окуу китептеринин негизинде бизде базалык стандарттар түзүлгөн мамлекет тарабынан, мамлекеттик стандарт окутуунун, анан базистик окуу планы түзүлгөн, ар бир предметке канча саат убакыт бөлүнүш керек. Эгерде биз ушуларды түзүп, биз азыркы кезде ошол номер 5 мектептин базасында 62 окуу китеби түзүлгөн. Быйылкы стандарттын негизинде жаңы стандарт болуп атат. 5-7 класстар 12 жылдык билим берүү системасында окуп атат стандартында. Калгандары мурун
мурунку этап түрдө өткөндүгүнө байланыштуу биз ошого ылайыктап мазмундарды түздүк. Эми акырындап платформага киргизип, ошол аталган 28-жылга чейин мен айттым, пилоттук режимде ошол платформа, онлайн мектебинин платформасы иш жүзүнө ашып атат. Бул жерден сөзсүз айтып коюшум керек. Улутсов компаниянын программисттери менен бирдикте биздин мугалимдер ошол мектеп структурасы кандай иштейт, окуу процесси кандай жүрөт, мектептеги билим берүү процесси кандай бааланат, кайсы убакта бааланыш керек, мына ушундай нормативдик бүт ченемдерди киргизип атабыз. Толук түрдө мына пилоттук режимде 1 жылдык окуу процесси бүтсө, биз ошондо кийинки окуу жылына дагы толуктоо менен кирип, ушу 3 жылдын ичинде биз толук түрдө онлайн мектебинин ишин жөнгө сала алабыз деп ойлойм да. Демек, мындай стандарт, онлайн мектебинин стандарты түзүлүп калат экен да. Ооба, 3 жылдын ичинде модели түзүлүп калат. Демек, ошондон кийин анан кийин балким жеке жактар, балким дагы өзүңүзгө окшош баягындай деңгээлде мындай дагы онлайн мектептерди ачам дегендерге мүмкүнчүлүк түзүлөт экен да. Ооба, 3 жылдан кийин сөзсүз түрдө атайын критерийлер иштеп чыгат. Ошол талаптарды аткарган жеке билим берүү мекемелери ачыла турган болсо, алар сөзсүз түрдө биз уруксат беребиз. Азырынча биз эч кандай уруксат бере албайбыз, себеби кандай болот, кандай жүрөт, эч кандай пилоттук режимде апробациядан өткөн эмес. Ошондуктан биз ушундай 3 жылдын ичинде баарын толуктап бүтүп, талаптарды коюп, анан эгерде жеке билим берүү мекемелери өздөрүнүн ошондой мектеп ачабыз деген ойлору болсо, анда биз аларга сөзсүз уруксат беребиз. Лицензия берилет, анда окуу процесси баштаса. Демек, кандай бир деңгээлде ошондо сиздер баягы туңгуч онлайн мектеби, туңгуч мектеп катарында уруксаатты ошондо сиздер берип калат экенсиздер да, ошондой болобу? Билим берүү министрлиги, агартуу министрлиги тарабынан ошолор бекилет, кандай талаптар иштелип чыгса. Бул лицензияны ошондой онлайн билим берүү окутууга агартуу министрлиги тарабынан берилет да. Биз талаптардын баарын иштеп чыгып беребиз. Мына апробациядан өттү. Бул талаптарды сөзсүз аткарыш керек. Онлайн билимге тиешелүү мондай техникалык талаптар болот, билим берүү процессиндеги уюштуруу талаптары болот, электрондук китептерге коюлган талаптар, электрондук күндөлүккө коюлган талаптар, ар бир предметтин мазмунуна коюлган талаптар болот. Ошолорду бүт жазып чыгабыз. Анан урматтуу көрөрмандар, агартуучулар, өзгөчө мугалим. Анан кээ бир нерсе мындай болот. Онлайн окуйт экенбиз, күндө мектепке барбайт экенбиз деп кээ бир кандай бир деңгээлде адамдар, же болбосо балдар буну жеңил кабылдашы мүмкүн, туурабы? Демек, онлайн билим берүү эң биринчи кезекте бул жоопкерчилик экенин айтып коюшубуз керек. Кандай дейсиз? Жоопкерчилик, анан билимдин сапаты болуш керек. Билимдин сапаты. Билимдин сапаты болуш керек. Ооба, сиз айткандай бизде сентябрдын башында ушундайлар көп келип атышат. Мен мындан ары окугум келбей атат, 11-классты онлайн окусам болобу. Андай талап биз айтып атабыз, эгерде бизге мондай талап коюлган, чектөөлөр бар. Бардык, мисалы үчүн 2,5 миң мектеп болсо Кыргызстан боюнча, ошол 1,5 миллион окуучу бар. Ошонун баары онлайн мектепке өтүп кетпеш үчүн атайын бизге чектөөлөр коюлган. Жанагы азырынча чектөөлөр бар. Ооба, 4 категорияны санап кеттим сиздерге. Мына 4 категориядагы окуучуларды биз кабыл алып окутуп атабыз. Бирок ошол эле мезгилде болочокто мисалы үчүн баягындай онлайнды жеңил эмес, бирок өз алдынча изденүүгө абдан ынтызар, ошол эмес жана отурактуу, жоопкерчилиги бар балдар, бирок бара-бара булар дагы окуй алат. Биз башында айтып кеттик, мындай нерсени биз 1 жылдык окуу процессин апробациядан өткөндөн кийин, материалдар толук бүткөндөн кийин, система толук иштегенден кийин биз ошону иш жүзүнө ашыра алабыз да. Абдан сонун. Эми агай, азыр эми туңгуч онлайн мектебине келсек, эми ар бир иштин башатында бир кыйынчылыктар болот. Материалдык жактан, кээ бир учурда моралдык жактан дагы, инфраструктуралык ар кандай бир баягындай коромдор бар, мындай талаптар бар деген сыяктуу. Кандай кыйынчылыктарды көрүп атасыз? Башында ооба, бизде өкмөт тарабынан жанагыдай токтом чыкты. Негизи эле ошону уюштуруу үчүн материалдык техникалык камсыздоо керек болчу. Бул тараптан бизге ЮНИСЕФ тарабынан 8,5 миллионго техника сатып алуу үчүн атайын тендер өткөзүлдү. Эл аралык тартипте өткөрүлгөндүктөн бул мөөнөтү узагып кетти. Азыркы тапта дагы ошол компьютердик техникалар келип атат. Толук жабдылып бүтө элек. Дагы кыйынчылыктар албетте биз агартуу министрлигинин башчысы доктор Шашиянын айтуусу боюнча эл аралык конкурс өткөрдүк мугалимдерден. Ошондо бизде Венгриядан бир окуучу балабыз бар экен, кыргызстандык. Ошол бала гана бизге чыкты, айтты, мен силерге окуу материалдарын толук түрдө мозаика деген система бар. Ошонун негизинде
көп мындай жардам бере алам деп. Анан мен суроо бердим, ата Нурсултан экен, Нурсултан сиздин оюңуз аябай жакшы экен, жардам берем дегениңиз, электрондук окуу китептери жанагыдай бизге силердин деңгээлдеги иштелип чыккан мозаик системасында мен көргөм. Аябай бизге керек. Бирок бир суроого такалды. Ал жакта мозаик системасында иштелип чыккан ар бир электрондук китептер виртуалдык жанагы лабораториялардын негизинде жазылат. Физика, математика, химия сабактары боюнча. Ар бир лабораторияны жасайын десе эле, алар өздөрүнүн жанагы системасынын мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошондой инструменттерин алып жасайын десе эле, алар акча сурайт да. Анан акчасыз кылса болобу, бекер барып иштелип чыккан десем, жок агай, Нурсултан айтып атат, бизде иштелип чыккан окуу материалдардын баары системага байланган, ага акча төлөш керек. Мына ушунун негизинде биз бир эле мугалим ошондой кабыл алынды, бирок рахмат, ошол чет мамлекетте туруп кыргыз жарандары дагы онлайн мектепке жардам беребиз деп мугалим катары чыгышты. Регион боюнча объявление бердик. Кээ бир кыйын мугалимдер эми предмет боюнча өздөрүнүн бир түзгөн окуу материалдары болсо, ошону электрондук версиясында түзүп бизге катыша ала турган мүмкүнчүлүгү бар. Азыркыга чейин деле урматтуу мугалимдер, мен айтмакчымын, эгерде кимдердин кандай электрондук окуу материалдары боюнча көп ресурстары болсо, бизге кайрылгыла. Токтогул 68 көчөсү, мурунку номер 5 мектептин интернатынын 5-4 этажында турабыз. Ар бир келген мугалимдер менен биз сүйлөшүп атабыз. Электрондук окуу материалдарын онлайн режимде туруп деле иштесе болот. Эгерде толук түрдө бизге эми бизде атайын талаптар бар. Эмгек келишиминин негизинде анан алабыз. Бир эми мугалимдерге айтып коюшум керек. Албетте ошол жакта туруп эле иштей берсем болобу, айлык кандай болот деген сөз. Ооба, мамлекет тарабынан бир 18 сааттык ставкага 100% надбавка берилген, кошумча акы төлөнү. Эгерде 18 сааттын өлчөмүндө кадимки мектепте 20 000 сом алса, бизден 40 000 сомго чейин алат да. Ооба, абдан сонун экен да. Ооба. Мен дагы айтып кетер элем, эгерде силерден окуу материалдары болсо, бардык предметтер боюнча базистик окуу планы боюнча кайрылыңыздар, чогуу бирдикте иштегенге бизде толук шарттар бар онлайн режимде. Сон. Анан Мурат агай, мындай айтып атпайсызбы, 28-жылга чейин мындай пилоттук режимде бул ишке киришиңиздер. Анан эми бүгүнкү күндө эми жанагындай бухгалтерия тармагында, өзгөчө мына тил тармагында, жанагы IELTS деп коебуз, TOEFL деп коебуз, мындай эл аралык мындай стандарттагы бир так критерийлер менен бир экзамендер иштеп чыккан. Бүгүнкү күндө мындай каалагандар өз алдынча даярданып берип атышат да. Ошол сыяктуу, мисалы үчүн бүгүнкү күндө Туңгуч онлайн мектебинде өзүңүз азыр сурангандай мындай даяр бир платформа түзүлүп аткан экен да. Ооба. Демек окуучу өз алдынча, мисалы үчүн кандай деңгээлде иштеп, так критерий бар. Аны керек болсо кээ бир учурда адам да катышпашы мүмкүн, туурабы? Ошол платформа түзүү боюнча кичине айтып кетсеңиз. Платформада мондай принциптер негизи аткарылды. Бизде атайын ошол сырттан окуу бөлүмдөрүндө маселе эмне болду? Алар келип катталып эле, анан окуу процесси жүрүп атабы, жүрбөй атабы, мен эч кандай мындай жаман сөздөрдү айткым келбейт. Бирок аттестатты, күбөлүктү алар убагында 9-классты бүтүп, күбөлүктү 10-классты бүтүп аттестатты алар убагында окуу процессинде көп деле мындай мазмун менен билим ала албай эле келип ошол билим берүү документтерин алып калышкан да. Мурун ооба. Эми азыр ичинде мотивациясы жакшы, өзүм окуйм деген жаш өтүп кеткендер да бизге кайрылып атат. 30-40ка чыккан жарандарыбыз, аларды биз 10 класска кабыл алып, 9-ду бүткөн күбөлүгү бар экен, 2 жыл окутуп аттестат беребиз деп кабыл алып атабыз. Эч кандай тоскоолдуктар болбойт. Мына биз ушунун үстүнөн иштеп атабыз. Акырындык менен платформа өзү мындай, мен кыскача айтып коеюн, баарын эле айтып келип атам. Кандай тартипте асинхрондук окутуу өтүлөт? Биринчи, мисалы үчүн математикадан 24 саат бар дейли, жумасына көбүрөөк. Анан 24 саат биринчи темасы мисалы үчүн квадраттык функция. Квадраттык функция тууралуу мазмунга берилет, кадимки биз окуп аткан мектептеги китептин автору менен мазмуну берилет. Ошол мазмунга презентация түзүлөт, ошол мазмунга видео сабак түзүлөт, ошол мазмунду текшерүү үчүн компьютердик тестирлөө боюнча тапшырмалар түзүлөт. Эми мугалимдин милдети жогорку деңгээлдеги окуу материалдарды түзүү. Албетте.
Анан платформага 3 жолу окуучуга мүмкүнчүлүк берилет. Тесттен өтөт биринчи жолу. Бирок тест алмашканда варианттар алмашып турат. Вернее, башка тесттер берилет ошол деңгээлдеги эле. 3 жолу тесттен өтсө эң жакшы результаты жыйынтыгы электрондук журналга барып түшөт, күндөлүккө параллельно. 3 жолу тест тапшырса, ошонун эң мыктысы. Эң жогорку баасы барып түшөт. Эгерде биринчисинде эле эң жакшы деп чыкса, ошонусу эле түшөт. Эми андан ашык баа жок да. Ошондуктан мына ошондой процесс менен бардык предметтер боюнча бул жерде мугалим баалоого катышпайт. Платформа өзү баалап, өзү баа коет. Бул жерде баягы мурункудай сүйлөшүп алып, мугалимдерге сүйлөшүп алып, мынтип баа жогорулатуу жок. Канчага берсең, ошончолук деңгээлдеги бааланат да. Анан дагы биз искусственный интеллектти кошолу деп атабыз. Эгерде мугалимдер азыр платформада ички чат бар, мугалимге окуучу суроо бере алат. Анан эгерде окуучу суроо берсе, чат, ички чат менен мугалим 5 мүнөттө жооп бербесе, анын суроосуна искусственный интеллект жооп берет. Предмет боюнча. Демек ошол баягы салынган. Перспективада биз ошону жасайлык деп азыр программисттер менен сүйлөшүп атабыз. Мунун маселеси жок дейт. Азыр бизде искусственный интеллект боюнча программалар бүт акысыз түрдө чыгып атпайбы? Ошолорду киргизүү тууралуу сүйлөшүп атабыз. Эгерде ошондой болсо, биз окуучунун суроосу эч кандай жооп берилбей калбайт да, жоопсуз калбайт. Анан ошондой процессти биз азыр киргизип атабыз. Бул болсо мамлекет тарабынан коюлган талаптардын бирөөсү. Азыркы ошо кийинки перспективада 1-2 жылдын ичинде ошону киргизебиз. Ички чат азыр кирди, предметтер боюнча структурасы баарысы кирди, текшерүү системасы кирди. Аны баалантып электрондук журналга коюу процесси иштеп атат. Мына мугалимдер өздөрү электрондук китептерин платформага күнү-түнү киргизип атат. Мурат агай, демек баягы эми жашаганда мына экөөбүз тең педагогбуз. Баягы азыркы учурда баягы мектепке бала барып атат, келип атат. Кандай окуп атат? Материалды кандай өздөштүрүп атат? Албетте мугалим баалайт. А бирок баягы мугалим баалагандан кийин анын аракетине карата, жакшы көргөндүгүнө карата, башка факторлор кирип кетет да. Демек бул онлайн мектептин шартында бүт бары программа өзү ишке ашырат экен да. Өзү ишке ашырат. Демек кандай бир деңгээлде бул жерде жөн эле кирди чыкты болушу мүмкүн эмес экен. Окуучулардын сапатты арттыра турган экен да. Окуучулардын өзү окуу ишмердүүлүгү өз алдынча иштегени мотивациясы күчтүү болсо, бул жерден жогорку деңгээлдеги билим сапатка жетишүүгө болот. Дагы бир айтайын дегеним, бул дүйнөлүк практика. Албетте. Параллельно биз мектеп жашындагы окуучуларыбызды кийин мектепти окуу программасын бүткөндөн кийин жогорку окуу жайларына барганда бир нече жогорку окуу жайларына тапшырып, бир эле моментте 4 жыл ичинде 2 диплом алганга шарт түзүп атабыз. Дүйнөлүк практика ошондой. Эгерде студенттер башка жогорку окуу жайларына алса, башка мамлекеттин окуу жайына онлайн режимде тапшырып, азыр ошондой окуу процесстер жүрүп келген. Кыргызстандагы биз ошондой системага өтүп атабыз. Азыркы жогорку окуу жайларында дагы сырттан окуу бөлүмдөрү жоюлуп, аралыктан дистанттык окуулар киргизилип атат быйылкы окуу жылынан баштап. Демек, мындай өткөлчүлүк же преемственность дейбизби, жалпы билим берүүчү орто мектеп менен жогорку окуу жайынын ортосундагы мындай уламмалуулук ишке ашып кетет да. Ошондой азыр киргизип атабыз. Анан дагы бир маселе, деги эле жогорку окуу жайларында иштеп ошол педагогикалык багыттагы тарбиялап жаткан окуу жайларынын студенттери мектепте постоянно 4 жыл ичинде мындай практикадан өтүп туруш керек да. Деги эле ошол мугалимдикке, мисалы химия боюнча болобу, математика, биология боюнча STEM багытында деп атабыз. Ошол мугалимдерди даярдоо бузда мектептин платформасында өтүш керек да. Мектепте практикадан өтүш керек көбүрөөк. Союз өлкөсүндө билесиз, бир атайын мектептердин жанында атайын салынган тамдар болчу эле. Ошол келген мугалимдерди, жаш мугалимдерди педагогикалык практикадан өткөзгөндө региондор боюнча жиберип койчу эле. Ошол жерден бүт соц пакети бар, бүт баарысы мектептен практикадан өтүп, анан кайра келип, анан диплом зачта кылып, анан мугалим болуп кетишчи. Ушул системаны мен ойлоп атам, кайсы бир деңгээлде биз бүт региондорго киргизиш керек. Себеби мектептердин астына барганда биздин студенттер ошол жерге жашап, соц пакети бар, мамлекеттик поддержка бар, мектептен иштеп, тажрыйбаны алып, анан кайра келип ошол тажрыйбанын негизинде жазылган дипломду окуу жайынан коргоп, анан мектептин ишине аралашып кетет да.
Демек, Мурат агайдын сөзүндө өзгөчө агартуучуларга айрым деп атат да. Бүгүнкү күндө эми албетте биз канчалык баягы айлык жогорулган сайын мугалимдердин айлыгы жетишпей калат. Бирок бүгүнкү күндө мен өзүмдүн сабагымдан мыкты билем деген мугалим, изденген мугалим бүгүн жанагындай өзүңүздөрдүн баягы билим берүү стандартына ылайык, программага ылайык баягы ар бир сабакты мыкты электрондук версияда иштеп чыкса, сиздер менен кызматташса болот экен. Анан кийин сиздердин айлык демек кандай бир кадыресе мектепке караганда 2 эсе көп экен да, туура? 100% дагы кошулат экен. Айлыктары жогорулат. Демек, мугалимдердин кулагына да күмүш сырга экен да бул, туурабы? Азыркы кезде агартуу министрлиги именно доктор Гүлшаршевина өзү министр өзү баш болуп айтып атат, биз ар бир мугалимди билимин текшерүүдөн өткөрүшүбүз керек деп. Мына жакында ошол ошондой иштер башталат, урматтуу мугалимдер. Бул баягы коркутуу эмес, өзүнүн предметин билген мугалимдер, күчтүү мугалимдер бизде аябай көп. Ошол эле убакта мектепте өзүнүн предметин жакшы билбеген мугалимдер дагы аз эмес. Ошого сертификат алыш үчүн окуу ишмердүүлүгүнө же болбосо мугалимдик кесипке мектептен сабак бериш үчүн сертификациялоо системасы кирсе, анан ошол агартуу министрлиги жагынан талап коюлган, кайсы мугалим жыйынтыктарын жакшы көрсөтсө билим берүү процессинде эмгек акысына кошулуп төлөнүп турат. Кошумча төлөнүп турат. Бул эң жакшы стимул деп ойлойм. Өзүңөрдү көрсөткүлө билим сапатын ошол окуу электрондук материалдар боюнча кандай бул өз алдынча мен айтып келем. Ар бир мугалим өзү математик болсо 5-тен 11-ге чейин менде класстын окуу материалдары жанымда болуш керек, электрондук материалдары. Анан мен ошол математик атайын кесипкөй катары кайсы бир бөлүмдөн сураса, ошол бөлүмдөн консультация берип окуучуларга жардам берүүгө даяр болушум керек. Биз азыркы санариптүү иштирүү убагында окуу процессинде мугалим багыт берүүчү, эң негизги консультант, эң күчтүү кесипкөй болуш керек жогорку деңгээлдеги. Анан мен электрондук окуу китебин түзүп койдум, окуу алгыла деген сөздөн алыс болуш керек да. Сон. Анан бул жерде сиздердин баягы сайт менен таанышкан мезгилде мугалимдер муну түшүнөт, бирок ата-энелерге, окуучуларга айтып кое турган бир термин бар. Асинхрондук форматта өтөт деп атабыз да. Ошону биз окуучуларга, ата-энелерге түшүндүрө кетишибиз керек го дейм, асинхрондук багытта деген форматта деген бул кандай? Бул окутуунун формасы синхрондук анан асинхрондук деген эки түшүнүк менен берилет. Онлайн окуу процесстери негизинен буга чейин кээ бир мугалимдер өздөрү билет, онлайн сабак берип жүргөн. Синхрондук болсо бул онлайн сабакты, мисалы үчүн Zoom менен, Zoom сыяктуу программалар менен онлайн режимде өтүү. Асинхрондук болсо электрондук окуу материалдарын жана мен айткан 4 структураны, мазмунун, презентациясын, видео сабагын, тестин атайын ошол платформага жайгаштырып коюп, окуучу кайсы убакыт мындай белгилүү убакытта эмес, каалаган убакытта кире алат. Мисалы үчүн часовой пояс ар өлкөдө ар кандай да. Мисалы үчүн эле Россиянын региондорунда бир нече часовой пояс бар, бизде Казакстандын ортосунда 1 саат айырма бар дегендей. Мына ошолордун негизинде эч кандай убакыттан көз каранды болбош керек. Эң жогорку деңгээлдеги мугалимдер тарабынан түзүлгөн электрондук окуу материалдары платформада жайгашып, даяр турат. Окуучу кайсы убакта кааласа, ошол күндүн расписание боюнча сабагын, тапшырмаларын аткарып жүктөп коет. Анан кээ бирөөнүн режими ар кандай болуш мүмкүн да. Кээ бир окуучу 1 саатта өздөштүрүп алышы мүмкүн. А кээ бир окуучу балким жарым күн окуйт, 3-4 саат мисалы үчүн, туурабы? Демек өздөштүргөнүнө карата платформага кирип жасай берет. Анан жыйынтыгында баягы биз мындай шек санаа бир нерселер туулат. Азыр биздин айткан сөзүбүздө мугалимдерден кантип анан силер окуучулардан өз алдынча жооп берип атканын контролдойсуңар. Коллективде сидит, үйүндө отуруп алып анан башка бирөө жардам бериши мүмкүн. 3-4 киши жооп берип атат. Ушаган жооп берет. Ошондой суроолор көп болот. Биз азыр быйылкы апробация убагында 1 жыл ичинде мейли ошентип жардам берип үйрөнүшсүн платформага деп атабыз. Бул биринчи кирип атат Кыргызстанда. 2-нчи жылдан баштап биз ар бир ошол онлайн режимде окуган окуучудан биз ноутбук да иштеш үчүн же болбосо компьютерде веб камера болсун деп требовать этебиз. Ошондой талап болот. Анан отуруп алып, мисалы үчүн азыркы кезде водительдерге тиги айдоочулар күбөлүгүн алыш үчүн экзамен берип атпайбы? Кичине кыйшайса эле бул жактан экрандан сиз бияка кыйшайып атасыз, 3 предупреждение берет, андан кийин экзамен жаап салат. Мына ошондой системаны киргизебиз. Анан окуучу өз алдынча идентифицировать этилет. Биздин окуучу турат маңдайыбызда, ошол суроого жооп берип окуп атат.
Андан тышкары албетте бизде коомдо мындай жеңил желпиге качырган мындай катмар дагы жок эмес. Бул эми өзүн өзү алдоо, бул өзү эми убактылуу нерсе да туура. Эгер ушундай кылса дагы. Ата энеси бир жолу жардам берет, 2 жолу, тууганы 3 жолу жардам берет. Андан өзүң оку дейт. Жакшы болду, эртең баягы реалдуу келгенде өзүн өзү билим алып жол бербешибиз керек, туура. Биринчи кезекте биз ата энелерге, коомчулукка эгерде ушундай бир кайрылып коюшубуз керек. Бул коркунучтуу. Баланын мындай келечегине балта чапкан бир кадам кандай дейсиз? Мына май айында биз мамлекеттик экзамендер башталат, 9-класс, 11-класс. Ошондо биз ушул системаларды колдонобуз да. Демек баягы жыйынтыктоочу экзамен учурунда баары бир деле баягы идентификация кылып экрандан биздин окуучу деп распознавание болот. Андан кийин биз экзаменге отургузуп анан экзамен алабыз да. Ошол эле мезгилде эгерде мындай курдаштары болобу, ата энеси болобу, анча-мынча жардамдашып мындай окушуп атканы бир чети мындай колдоо кыларлык нерсе туурабы? Эми ооба, ар бирөөнө жардам беребиз. Эми өзүңүз айткандай ал жардам таптакыр постоянно болбойт да. Албетте постоянно болбойт. Анан айтат, эми окуучуга мен кайрылып кетет элем ушундай нерселер. Эми ар бир адамда өзүнүн алдына койгон максат болуш керек, бир билим алайын деп тандаган кесиби болуш керек. Ошого карата өзүн окуп чыгыш керек. Ошондуктан сиз башында айтып кетпедиңизби, бул демек онлайн окуу, өз алдынча окуу, бул биринчи кезекте чоң жоопкерчилик, туурабы? Ооба. Эми ушул жоопкерчилик демекчи, кайсы өлкөлөрдүн тажрыйбаларын, ушул убакта кандай бир деңгээлде кандай элеме бир тыянактарга таянып атасыздар, кандай өлкөнүн тажрыйбасына таянып атасыздар, ушул жаатта айтып кетсеңиз. Батыш өлкөлөрүндө, Европада, мисалы үчүн Бельгияда Blackboard деген система бар. Бул качанчы 2000 жылдан баштап киргизилген система экен. Бул системада мен 1,5 ай ошол окууда болуп тажрыйба алып көрүп келгем. Это 2012 жылдары эле. Ошол системага киргенден кийин мен ойлонуп калдым. Андан кийин Россия билим берүү системасында 2014 жылдан башталды. 2017 жылы киргизишти алар. 3 жыл апробациядан өткөндөн кийин ал жерде жанагыдай Российская электронная школа РЕШ, Я-класс электрондук мектеби бар. Я-класста Кыргызстан боюнча 50 мектеп катталган. Кыргызстандын бүт региондорунан 3-4 мектеп болуп отуруп 50 мектеп катталган. Анын ичинде Газпром мектеби бар, 61 мектеп бар, номер 5 мектеп бар. Ошолордун ичинен номер 5 мектеп биринчи орунда турат да. Эми билим берүү платформасы боюнча биз 5 жыл ошол практикалык тажрыйбадан өттүк. Мына ошондуктан бул системаны аябай колдондук. Быйылкыдан баштап биз өзүбүздүн күндөлүккө өтүп атабыз. Ошо Улутсов компаниясы жасаган күндөлүккө бүт Кыргызстандагы окуучулар өзүнчө күндөлүккө киришти. Азыр биз онлайн мектепти киргизгенден кийин мен айтып атам, баардыгы толугу бир окуу процесстен бүткөндөн кийин эмки жылы биз ар бир мектеп эгер кааласа ошол электрондук мектепке туташтырабыз. Бул эмне үчүн керек? Биринчиден, ошол эле мектеп өзүнүн биздин ресурсту пайдаланышы үчүн бизге онлайн мектепке катталат кайсы бир мектеп. Биз биздин ресурстарды окуу процессинде колдонуу үчүн биз аларга уруксат беребиз. Окуучуларына дагы, мугалимдерине дагы. Ошондо ар бир мектеп өзүнүн деңгээлине жараша биздин материалдарды колдоно алышы деңгээлине жараша окуу процессиндеги окуучулардын билим деңгээли көтөрүлүп баштайт да. Азыр биз биринчи өзүбүздү ошол 3 жыл ичинде апробациядан өткөрүп жогорку деңгээлде платформаны түзүп бүтсөк, андан кийин биз 2,5 миң мектепти республика боюнча акырындап киргизип баштайбыз. Демек, азыркы ошол туңгуч онлайн мектебинин иштеп аткан платформасы, мазмуну, электрондук материалдар, демек туңгуч онлайн мектебине гана эмес, республикадагы баардык каалоочулар үчүн, өзгөчө педагогдор үчүн, мугалимдер жана окуучулар үчүн ачык болот экен да. Ачык болот, себеби аралаш окутуу методу. Бизде онлайн режимде окутулуп атат. Эгерде кааласаңар, эми бизде кээде онлайнга өткөрүп окутуш керек, майрам убагында же болбосо кандайдыр бир сырттан коноктор келип калса, атмена болуп калып атпайбы окуу процесстер, же болбосо кандайдыр жаратылыштык ситуациялар менен. Биз онлайн режимде камсыз кылып бере алабыз. Ал үчүн биз ушул окуу процессинде 1 жылдык окуу процессинин апробациясын жыйынтыгын 2-нчи жылда жакшылап, 3-нчү жылы толук бүттүк деген жыйынтык отчет менен биз айтабыз. Биз иштеп баштадык. Эми толугу менен ушундай окуу процессин онлайн режимге өткөрүүгө баардык мектептерге жардам бере алабыз. Эми экөөбүздү Мурат агай баягы интернеттен көргөндөр, ютубтан көргөндөр, бизде тил деген сынчылар көп да. Тилдеш мүмкүн да. Онлайн окуунун дагы мындай бизде мындай карама каршы сындагандар да көп да. Ошол сынчыларга эмне дейт элеңиз? Бүгүнкү күндө мындай кандай тобокелчиликтер бар? Ошол тобокелчиликтерди сиз адис катарында кантип жеңүүгө мүмкүн да?
Оош кыйшып болот ар бир нерсе. Албетте, сынчылар көп болот, урматтуу билим берүү тармагында иштеген коллегалар, мугалимдер. Сиздер өзүңүздөр билесиздер, ушундай оор жумуштан күнүгө кагаз менен текшермей, күнүгө ошол окуучуну сурап билмей, ушул ишмердүүлүктү, текшерүү процессиндеги ишмердүүлүктү биз компьютерге тапшырып атабыз, атайын ошол программага тапшырып атабыз. Ушундай оор жумушту рутинный работа, баарысын текшерүү жумуштарынын эмне үчүн болбосун, эгерде силер жогорку деңгээлдеги окуу материалдарын түзүп, платформага киргизип, ошону кайтарым байланыш менен билим сапатын баалоодо колдонуп атсаңар, бул окуу программасынын, ошол эле платформасынын тийгизген эң чоң таасири деп ойлойм. Албетте, биздин окумуштуулардын арасында дагы көп нерселер болуп кетип атат, сөздөр айтылып атат, талкууга алынып атат. Албетте, биз 197 мамлекет дүйнөдө катталса, мисалы үчүн окуу 12 жылдыкка өтсө, биз ошол 160 мамлекет ошону 12 жылдыкка өткөн экен. Биз ошо 12 жылдык билим берүү системасына өтүшүбүз керек. Себеби окуу процессиндеги мазмун бүт практикалык турмушка байланган. Математика боюнча, мисалы үчүн, бир имаратты куруу үчүн канча цемент кетет, канча кирпич кетет, канча темир кетет, арматурасы, ошонун жанагы проектисин чийүү үчүн, долбоорун чийүү үчүн эмне деген өлчөмдөгү расходдор кетет. Ошонун баарын өлчөп практикада, турмушта боло турган нерселерди биз сабактарга киргизип атабыз. Мисалы үчүн финансылык грамотность деп атабыз, сабаттуулук, финансылык сабаттуулук. Аны дагы билишибиз керек. Азыркы интернет технология өнүккөндүгүнө байланыштуу ушундай билимдерден да артта калбашыбыз керек. Албетте, айтышым керек, сөзсүз түрдө жанагы окумуштуулар тарабынан айтылган илимий негизди биз жоготпошубуз керек. Албетте. Практика деп коюп эле баягы практического содержания предметтер калып калбаш үчүн биз жөн эле инструкция деп айтып коюшат. Анан бир нерсени жасаш үчүн жөн эле инструкция, бул окуу материалы эмеспи деген окумуштуулар бар. Мен андай да көп угуп атам. Илимий негиз жоголуп кетпеш керек. Илимий негиз бул окумуштуулардын арасында чоң талкуулар бар. Ошол STEM багытындагы предметтерде. Мен ойлойм, биз дүйнөдөгү окуу процесстеринин же окуу предметтеринин эң жакшы мазмундарын алып, илимий негизи менен кошо бирдикте беришкенге аракет кылышыбыз керек. Бул болсо биздин ошол кийин келечектеги жаш мундарды илимий багытта багыттап турганга. Өтө сонун. Анан бүгүнкү күндө ушул сиз жогоруда айтып кеттиңиздер, урматтуу көрөрмандар, маани бердиңиздерби? Демек, кээ бир учурда ар кандай шарттан улам, сыртта болгондугун улам, же турмуштук жагдай кылам, жана мектепти бүтпөй калган. Жашы канча келип калса дагы бүгүнкү күндө сиздерде окуса болот экен. Болот. Андан тышкары кайсы мамлекеттерден бүгүнкү күндө биздин өзүбүздүн жарандарыбыз окуп атат? Канча мамлекеттин өкүлдөрү бар? Жок, биздин кыргызстандыктар бирок кайсы мамлекеттерде туруп, мисалы үчүн окуп атышат? Ушундай бир патриоттук сезим козгой турган сөздөрдү айтышат. Мисалы үчүн Италиядан, Казакстандан, Италиядан бизде 2 окуучубуз бар, Канададан бар, Кытайдан, Турциядан, көпчүлүгү Россия, ооба. 1000ден ашык окуучубуз Россия, жанагы мигранттын балдары, эмгек мигранттардын балдары. Анан Казакстандан бир кыргыз жараны бар экен, бирок кызы өзү 11-класста окуйт экен. Анан казак жаран экен, жолдошу казак экен. Анан азыркы тапта Кыргызстанда жашашат экен. Кыз айтып атат, менин көзүмчө, мен барбайм Казакстанга, Кыргызстанда калам деп ошондой болду. Анан апасы ыйлап жиберди, себеби апасы кыргыз экен, бирок эми Казакстан жаранына турмушка чыккан болчу. Биз дүйнөдө жарандыгына карабай кыргыз болсо ошонун балдарын окута беребиз. Анан биз ал окуучуну кабыл алдык. Италиядан дагы ошентип айтты. Мен неберем кыргызча үйрөтүп атам, онлайн режимде мектепти окутканга жардам бергиле деди. Биз ал окуучуну 7-класска кабыл алдык. Ал окуп атат, кыргыз тилинде окуп атат. Демек, дүйнөнүн ар бир бурчунан бар экен да. Демек, урматтуу көрөрмандар, ата-энелер, замандаштар, демек, эгерде мисалы үчүн башка өлкөдө туруп да, эгерде мындай кыргызча контентти кийинен баягы кыргыз тилинде келип жашайм деп калыш мүмкүн, иштейм деп калыш мүмкүн, кошумча катталып сиздерден окуса болот экен да, туурабы? Албетте, сөзсүз. Биз көпчүлүк ошол жарандарга, айрыкча өзүңүз айткандай, Россиядагы эмгек мигранттардын балдарына жардам берип атабыз. Кандай ситуация болбосун, аларда дагы жанагы 4% карап коюп коюшкан экен.
мигранттын балдары мектепте 4%-тен ашса кабыл албасын деп. Анан ошол балдардын баары бизге азыр келип атат. 1000ден ашык окуучу бизде Россия эмгек мигранттардын балдары. Биз колубуздан келишинче ошол жалпы билим берүүчү окуу системасынын стандартынын негизинде кадимкидей билим берүүчү документ күбөлүктү беребиз, анан аттестатты беребиз. Сонун. Демек, ошол мезгилде кандай ойлойсуз Мурат агай? Келечекте мындай онлайн билим берүү жанагындай ири шаарлардагы чоң мектептердеги мындай бир баягы жана тыгындарды өтө көп баягы балдардын санын азайтууга да мүмкүнчүлүк берет да. Демек, баланын өзгөчө жогорку класстарда баланын жана ата-эненин мындай биргелешкен тандоосунда биз ушундай бир баягы альтернатива болуп калат го дейм, бир кандай дейсиз? Ооба, бизге окуучулар келсе ата-энеси менен келет. Негизги сиз айткандай багытты тандап, кийинки биз ушундай кесипке тапшырып атабыз. Мектептин расписаниясында көпчүлүк предметтер бизге кереги деле жок дегендер болот да. Анан биз айтып атабыз, эгерде специально ошондой бир кесипке даярданып акыркы жыл болсо биз көп алган жокпуз, бир 10 чакты окуучуну алдык, действительно жакшы окуган балдар, анан ошол багытта сертификаттары бар, кийин кесипке ээ болобуз. Мына мисалы үчүн Кытайга окуп даярданып атабыз, же Европа өлкөлөрүнө даярданып атабыз деген окуучуларды биз алып атабыз. Эгерде ошол мотивированный арыз болсо, ичинде баардыгы ошого тиркелген, тастыкталган документтер болсо, биз кабыл алып атабыз. Көрдүңүздөр муну. Демек, мыкты окуучу болсо, эгер ошол өзүнүн мыктылыгын мындай тастыктаса, демек өзүмдүн убактымды туура колдоном, онлайн окуудагындай бир дегенде жанагындай баягы бир алдамайларга барбайм дей турган болсо, бул алар үчүн дагы сонун мүмкүнчүлүк экен да, туурабы? Ооба. Эми биз ушуну айтып атабыз, 3 жылдын ичинде апробациядан өткөзүп алсак, мына сиз айткан талкуулаган багыттардын баары Кудай буйрса бизге иш жүзүнө аша турган нерселер биз колубуздан келет, жасай алабыз, жасап атабыз азыркы кезде. Эми анча-мынча коомчулук мындай онлайн мектеби шыр кетип атат деп сиздерге мындай аябай эметип калбасын, кыйынчылыктар болуп атканда көйгөйлөрдү айтыңыз. Кандай көйгөйлөр? Ооба, көйгөйлөрүбүз бар. Мен жеке оюм ошол айтып кетет элем. Мүмкүн мамлекеттик деңгээлде атайын онлайн мектеп үчүн атайын өзүнчө имарат куруп, өзүнчө чакан шарт түзүп берсе, жаңы заманбап шарты менен, заманбап техника менен жабдылган, анда жакшы болот эле. Өзүнчө бир ошол мектепте мугалимдерди өнүктүрүүгө, же болбосо балдарды олимпиадага даярдоо боюнча борбору менен кошо бирдикте түзө турган шарты менен болсо, онлайн мектебинин алдыга өсүшүнө эң чоң шарт түзүлөт деп ойлойт элем. Буга мамлекет тарабынан, биз тараптан багыт болуп, биз жакында бир долбоор иштеп атабыз. Эгерде ошол кароо иш жүзүнө ашып калса, аябай жакшы болот эле. Мен жеке оюм, албетте. Андан соң, эми Мурат агай айтсаңыз, мына сиз мындай информатик мугалим катарында, мыкты бир менеджер катарында мындай тажрыйбаңыз мол. Бир 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин Кыргызстандагы онлайн билим берүү кайсы деңгээлде болот? Кандай элестетесиз? Албетте, муну багытта биз өнүгүп атабыз. 10 жылдан кийин бизде ошол жеке менчик мектептери пайда болот. Ошонун ресурстары жогорку дүйнөлүк деңгээлде болот. Мамлекет тарабынан да жана мен айтып кеткен нерселер орундалып калса, ошол жогорку деңгээлде биз бул негизи эле жалпы билим берүүчү мектептин базасында билим сапатын жогорулатууга эң чоң азыркы кездеги заманбап көмөкчү билим берүү мекемеси болот да. Биз муну менен балдардын билим сапатын өнүктүрө алабыз. Ошондой эле балдардын онлайн режимде окуу процессине болгон мамилесин өзгөртө алабыз, ата-энелердин коомчулуктун мамилесин өзгөртө алабыз. Мен ойлойм, бул дүйнөлүк окуу процессинде практикаланган атайын окуу процесси онлайн окутуу. Ошондуктан бул биз эмне үчүн ошол алдыңкы билим берүү технологиясын албашыбыз керек. Биз дүйнөдөн кайсы ошо билим берүү тармагында өнүккөн технология болсо, биз сөзсүз киргизип, ошону өзүбүздүн шартка ылайыктап, өзүбүздүн калктын мүнөзүнө ылайыктап өнүктүрүшүбүз керек. Сөзсүз түрдө мен ойлойм, онлайн мектеби бул келечектин мектеби, бул окуу процессинде жардам бере турган мектеп, келечектин ээлерин даярдай турган мектеп болуп эсептелет. Ошондуктан мен мугалимдерге да кайрылып кетмекмин. Эгерде кандайдыр бир өзүңүздөр түзүп аткан ойлор болуп, электрондук окуу материалдар болсо, келгиле биз ошол окуу материалдарын жалпы онлайн мектебине колдонгонго аракет кылалы, талкуулайлы, методисттер дагы кайрылгыла. Бизде онлайн мектебинин сайты бар.
онлайн туңгуч мектеби деп Google'дан издесеңер эле сайты чыгат. Сайтта болгон даана информациялар жазылып турат. Мен ошол кайсы региондон болбосун, кандай мугалим эгерде бизге келсе, чогуу иштешүүгө даярбыз. Демек, онлайн мектептер эгерде сапаттык өзүңүз айткандай жанагындай платформалар так бүгүнкү күндө отурса, өзүнүн баягы мындай жыйынтыгын көрсөтсө, келечекте өзгөчө чоң шаарлардагы жана мектептердеги абдан мындай окуучулардын санынын көптүгүнө дагы таасир тийиши мүмкүн да туурабы? Албетте, мен жана бир сөз айттым. Онлайн мектебинин ичин астында олимпиадага даярдоо борбору кошо жүрүп атат. Бизде азыр базистик окуу планында кошумча окутуу деген бөлүк бар. Ошол негизинде биз атайын келишим түзүп койгонбуз. Азыр региондордон чогултуп, электрондук окуу материалдары менен онлайн мектепке кыйын окуган окуучулар тапшырышат. Олимпиадага ошол жерден даярдап атабыз. Олимпиадага даярданган атайын окуу борбору бар. Окуу борбору ошол региондордон топтоп, жана ОРТга, жалпы ЖРТга даярдап атат. Багыттар боюнча, англис тили боюнча, биология, химия боюнча даярдап атат. Ошол олимпиадага даяр. Ана мен айтып коюшум керек, ооба, мындай ойлор болуп калышы мүмкүн. Кантип силер онлайн мектепке өткөрүп алсаңар биздин кыйын окуучуларды, анан онлайн мектебинин атынан чыгат да, биздин мектеп кандай болот, анан жакшы окуучуларыбызды алып кетип калса. Мен айтып атам, биздин ортобузда келишим болот, урматтуу мектеп жетекчилери, урматтуу мугалимдер, эгерде региондордо ушундай шарт болбой атса, келгиле. Биз тоңуч онлайн мектебине киргизебиз, окуу процессинен артта калбаш үчүн. Бирок ошол окуучу силердин мектептин атынан чыгат. Ошол мектептин атынан. Абдан шарт сонун экен да. Демек, биз эч кандай тартып алалы деген өзгөчө бир режимде иштейт, сиздерден онлайн жанагындай бала өзүнө өзү алынча себеп дегенде олимпиадага чыгып атса жетишет. Ошол эле мезгилде, демек, шарт түзүп жакшы качтырат экенсиз. Ошол эле мектептин атынан чыгат. Абдан сонун. Анан эми бүгүнкү күндө азыр орус, кыргыз тилинде окутуп атасыздар да? Ооба, бизде бул багытта кандай пландар бар? Расмий тил орус тили, биз биринчи кыргыз тилинде түзүлгөн, бүт базистик окуу планы боюнча предметтердин мазмуну кыргыз тилинде түзүлгөн. Азыр биринчи чейректин материалдарын орус тилине которуп бүттүк. Азыр платформада орусча, кыргызча тапшырмалар берилип башта, биринчи сентябрдан баштап иштеп баштадык. Жакшы, урматтуу көрөрмандар, демек бул темада мен ойлойм дагы кайрылабыз. Мурат агай, балким дагы сиз өтө маанилүү айтайын деген бир суроолор, балким мен бербей койгон суроолор болсо, сизге эркин микрофон. Бул темага дагы кайрылат окшойбуз. Бул абдан бир перспективасы абдан кеңири бир тармак. Албетте, урматтуу мугалимдер, урматтуу билим берүү мекеменин жетекчилери, мен айтып кеттим, жанагы кандай эгерде силерде жакшы деңгээлдеги олимпиадага даярдай турган мугалимдердин окуу материалдары болсо, атайын биз ошол багытта иштеше алабыз. Биз доступ берип, редакциялоо режимине киргизе алабыз ар бир окуучуну. Эгерде мугалимдер өздөрү бизге кайрылса, ошол багытта иштей алам, мындай тажрыйбам бар десе, биз алып сөзсүз түрдө ал мугалимдер менен иштешебиз. Экинчи багытта дагы мен айтып кеттим, дагы эстетип коюшум керек. Онлайн мектебинде олимпиадага даярдоо борбору бар. Эгерде силер ошол олимпиадага даярдоо мындай мектептерден керек боло турган болсо, кыйын окуу, жакшы деңгээлде окуй турган окуучуларга болсо жибергиле. Биз атайын даярдап берүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Окуу борбору бар. Окуу борбору менен ата эне жеке өзүнчө келишим түзөт, анан иштеп башташат. Негизи эле бул өкмөт тарабынан бекитилген 3 жылда айттым, пилоттук режимде 28-жылга чейин иштеп атабыз. Жыйынтыгында биз жана талкуун жүрүшүндө айткандай, онлайн мектеби бүткүл жалпы билим берүүчү окутуу системасына, Кыргызстанда аралаш окутуу системасына жардам бере турган эң негизги платформа болуп эсептелет. Биз эгерде дагы жалпы методисттер, күчтүү мугалимдердин жардамы менен жалпы окуу электрондук материалын жогорку деңгээлге көтөрө турган жардам сурайбыз. Эгерде ошондой мугалимдер болсо, келгиле, биз түз байланыштабыз. Сайтка кирсеңиздер, Туңгуч KG деген сайтыбыз бар. Google'дан онлайн Туңгуч мектеби деп берсеңер, сайттын адреси чыгат. Ошол жерге кирип, биздин данныйларыбызды алып, кайсы вакыт болбосун, телефон менен болобу, электрондук почта аркылуу болобу, кабарлашсаңыздар, биз эмне иш жүргүзөбүз, ошону кеңеше алабыз. Жалпы чоң рахмат. Мурат агай, чоң рахмат. Урматтуу замандаштар, агартуучулар, ата-энелер, өзгөчө мына инсандык калыптанып калды, ошол өзгөчө жогорку класстын окуучулары. Демек, бул онлайн окутуу, интернет ресурстарын туура пайдалануу,
өз алдынча билим алуу бул бүгүнкү күндүн чакырыгы. Бүгүнкү күндө бизге түзүлгөн абдан бир чоң мүмкүнчүлүк. Ошол түзүлүп аткан мүмкүнчүлүк боюнча азыр Мурат агай абдан бир жакшы айтып кетти. Мен ойлойм сиздер ошол онлайн туңгуч мектебинин сайтына кирип дагы бул боюнча маалыматтарды издейсиздер, окуйсуздар. Биз ошол биздин өзүнүн YouTube каналыбыздын астына бул ссылка шилтемесин берип коебуз сөзсүз түрдө. Бул багыт боюнча өзүңүздөрдүн оюңуздарды билдириңиздер, пикириңиздерди билдириңиздер, изденели. Анда эмесе кийинки подкастта жолугушканча сак саламатта туруңуздар.